Урматтуу журналисттер, урматтуу эл журт. Мен сиздерге кайрылып кетем. Ушул тактыга мага ишенип алып келип отургуздуңар, эми аягына чейин ишенип колдоп берип туруңуздар. Бул чечимди мен кабыл алдым. УКМКнын башчысы кабыл алган жок. Ал камайм деди. Анткени Райым паспортун өзгөртүп, Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Паспорту башка атка. Кармап келди. Кармап келгенден кийин мага чалды, кармап келдик, камаган атабыз деп. Мен айттым, токтоп тур, 7 өлчөп бир кесели дедим. Анткени мына буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, Райымдан 3 эсе бай. Миллиардтар бар анында. Бир тыйын төктүрдүңөрбү? Мына 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Туурабы? Же туура эмеспи? Кулматовду камадыңар. Кулматов Райымдан 2 эсе бай. Ал 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Төккөн жок. Аны да 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол эле сыяктуу Албек Ибраимов, Сапар Исаков тест боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов бирөөнөн ушу мамлекетке казынага бир тыйын төктүрдүңөрбү? Жок да. Мен башкача жол менен кетип атам. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз 7 өлчөп бир кесип атабыз. Мисалы Райымды азыр апарып 5 секундта камап койсок болот. 4 дубалда жата берет. Бир тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан шотторунун баары жабылат. Ал өзү болмойын которулуп келбейт акчалары. Кустура албайбыз мындайча айтканда. Жылда буланат сот процесси. Мына азыр жана болгону эгерде камап азыр конфискация кылабыз, баарын ушинтип камап жатып алып тергейбиз ишти десек, анда бир үйүн алат экенбиз, бир машинесин алат экенбиз, макул бир башка бир объектисин алалык. Ал 24 миллион эмес 2 миллионго да чыкпаган имущество болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бардыгы бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Бул азыр кече күнү дароо камалгандан кийин 80 миллион сом төктү. Эми тергөө органдары менен келишип, макулдашып иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Андан кийин эми бул башы эле, азыр тергөө жүрө элек, азыр изилдене элек. Мына Ташиевдин чыкканы, кызматка чыкканы 3 эле күн болду мына. 3 күндүн ичинде кармап келди мына. Менин чыкканым деле жумушка 3 эле күн болбоду. Анан эми эчтеке боло элек деле баягы мындай паникага түшүп, мына мурун сүйлөшүп алышыптыр, анан чыгарып ийип атат дегенди ушул токтотуп, тескерисинче журналисттер, ушу эл журт, ушу биз жасап аткан ишке колдон буттан алып жардам берип турсаңар деп атабыз да. Коомчулук азыр талап кылса 5 секундта алып барып туруп жаап койгонго болот. Бирок андан эмне пайда? Биз бюджетке акча түшүрөлү да. Бюджет дефицитибиз 30 миллиардтан ашык экен мына жылдын аягына чейин.